Болот Күрчүт! Болот Күрчүт! Исанова. Сразу колонну по три. Сразу колонну по три. Hazır barımız Şam'da gügüzemiz dağı, şimdi ırday başlayız. Barınarda Şam gügüzgülöçü, suranı iç, 5 minut, 3 minut Şam'da gügüzgülö, biz jarıkta alıp gelemiz. Hazır ırday gügüzemiz, barımız şimdi ırdayız. Kimdin sözlerin öyle, toktolsak? Elimizin canı var, sansızlığın bala dostun yerinde, sakla Негизиле курултай деген бул биздин жогорку кеңеш, бизге парламентаризм керек, бизге хан кереги жок. Садыр Нуркожоевич, сизге айтарым, сиз деген мыкты президент ажоо болгонго кудуретиңиз жетет. Бирок анын ордуна силер ар бирөөнү куугунтуктап, ар бирөөнүн жөн эле ичиндеги сырын чыгарып атасыңар. Ар бирөөңөрдү суранып кетет элем, соц тармактардан болобу, туугандарыңарга айтасыңарбы, мыйзамдар жөнүндө айткыла. Биз азыр кайдыгер болсок, анан деген ошол эле Туркменистанга, ошол эле Орусия Федерациясына окшошуп калабыз. Ар бир сөз үчүн куугунталып, жада калса өлтүргөнгө чейин барат. Азыркы убакытты кадимгидей эле 37-жылкы репрессия деп атаса болот. Ар бир башка ойдогу адамдарды отургузуп атат. 33 күн өттү. Бир дагы иш жүрө элек азыр 26 активист боюнча. Бир дагы иш жүрө элек. Туугандарына азыркы 26 активист менен көрүшкөнгө дагы уруксат бербейли. Мен өзүмдүн апамды бир айдан бери көрө элекмин. Менин кичинекей иним бар. Мектепте окуган, апасын көрө албай атат. Канча деген кичинекей балдар апаларын көрө албай атат, аталарын көрө албай атат. Эми ушуга да уруксат берип койсо болот да. Бул эмне деген чыккынчылык? Муну деген айванчылык деп эле айтса болот. Бул деген бир дагы адам укуктарына жарабас нерселер болуп жатат. Уя! Болот Күрчүт! 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 Куугунтук! Токтосун! Куугунтук! Токтосун! Куугунтук! Токтосун! Куугунтук! Токтосун! Куугунтук! Токтосун! Азыр мына курултай жүрүп жатат, ошо курултайда көтөрүлүп жаткан айрым гана инициативаларды айта кетсек, сын айткандарга айыппул салынсын деп атышат. Мисалы ошентип айтып чыккандар да бар азыр. Анан элестеткиле, бүгүн мынтип азыр чыгып, өзүбүздүн таламыбызды талашып, пикирибизди айтканга азырынча укугубуз бар экен. Эртең алда жок калат. Андыктан бүгүн күрөшүндү башташ керек, бүгүн айтышыбыз керек, баарына жеткиришибиз керек. Бир гана социалдык тармактарда эмес, ушундай иш-чараларда активдүү катышып, өзүңөрдүн үнүңөрдү, пикириңерди дайым эч кимден коркпой, тайманбай жеткирүүгө үйрөнүшүбүз керек. Жана жакындарыбызды, тегерегибиздин баарын ошого үндөшүбүз керек. Эркен Кыргызстан!
Erkin Kırgızistan! Erkin Kırgızistan! Erkin Kırgızistan! Erkin Kırgızistan! Erkin Kırgızistan! Erkin Kırgızistan! Бүгін кече күнү өз өлкөсүнөн, өз жеринен кыргыз болуп айдалган Болот Темировдун бүгүн туулган күнү экен. Келгиле барыбыз чогуу туулган күнү менен куттуктап коебуз. Жүрөгү жылып калсын. Биякта дагы аны ойлогон адамдар бар. Куттуктайбыз! 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 Давайте споем песню. Сегодня то, что мы видим на Курултае, это собрались одни старики, которые хотят решить ваше будущее. Здесь одна молодежь. Молодежь убирает свободный Кыргызстан. Старики хотят загнать нас в диктатуру. Мы не дадим этого сделать, правильно же? Конечно. Почему будущее Кыргызстана в руках молодежи? Почему Правильно. будущее молодежи решает кучка стариков? Я ничего не имею против стариков, но старики тоже бывают разные. Бывают те, которые открывают дорогу молодежи, которые желают всего самого наилучшего, которые хотят оставить все самое лучшее для своих детей, для своих внуков. Но есть старики, которые жили сами в диктатуре и хотят туда же загнать молодежь, лишая тем самым ее будущего. Поэтому, молодежь, я всех призываю, Кыргызстан это ваша страна, в первую очередь, вам здесь жить. Поэтому никогда не оставайтесь в стороне от политики, от политической жизни страны, потому что будущее сейчас решает, будущее Кыргызстана решают старики, которые хотят лишить вас этого будущего. Поэтому всегда будьте активными, выражайте свою гражданскую позицию. Туркменистан! Туркменистан! Туркменистан!